Мурунку вице-премьер-министр Аида Исмаилова Финполго күбө катары сурак берип чыкты. Ал коронавирус пандемиясы учурунда жол берилген алишемдиктер боюнча суракка алынды. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал өзүн жооптуу деп эсептебей турганын, пандемия учурунда эле эмес, негизи эле Кыргызстанда саламаттыкты сактоо тармагы начар экенин белгиледи. Күбө катары суралып чыктым. Пандемия учурунда Кыргызстандагы абал серепчилер тарабынан тыкырталданып баа берилиши керек. Биз колубуздан келген бардык аракеттерди жасадык. Азыр дүйнө жүзү да бул вирус менен күрөшүүдө алсыз болуп жатат, деди Исмаилова. Маалыматты бердим. Эми мына процедура боюнча болот. Мен билбейм процедура. Ковид боюнча. Гуманитардык жардамды негизи комиссия бөлүштүргөн, ошондуктан менин тиешем жок. Сөзүңүз жоопкерчилигин бар деп ойлойсузбу ушул иш боюнча? Жок. Жок. Биз мына болушканча иштедик. Өзүңүздөр билесиздер, ушул биздин саламаттык сактоо негизи тармактын деңгээли кандай экенинчи, анан ага карабастан биз мына болгондой бүт өзүбүздүн аракеттерибизди салып ушул ковид убагында иштеп бердик деп мен ушул жерде айта алам. Бул маселе мурунтан эле көтөрүлүп атпады беле, ошондуктан маалымат бериш керек болчу. Мен азыр айтып атпаймынбы? Негизи бул пандемия, вирус күтүлбөгөн жерден келди. Бүт дүйнө жүзүндө болуп атат. Азыр деле бүтө элек пандемия. Анан азыр дагы айтып кеттим, мына 30 жылдан бери биздин саламаттык сактоо тармагынын деңгээли аябай эле төмөн. Анан ага карабастан ошонун үстүнөн иштеп, мына эң оор учурда иштедик. Бүт аракеттерибизди жумшап, өзүбүздүн чыныгы эле болгон эмгегибизди жасадык пандемия учурунда.